2023 жылдын 20 февраль күнү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин генералдар клубунун мүчөлөрү Ош облусунун ички иштер башкармалыгында өздүк курам менен жолугушту. Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Нурбек Абдиев жана Ички иштер министрлигинин генералдар клубунун төрагасы милициянын отставкадагы генерал-майору Сабырбек Дубанаев, генералдар клубунун мүчөлөрү милициянын отставкадагы генерал-майорлору Рашид Тагаев, Абдукапур Мавлянов, Расулберди Райымбердиев өздүк курамга ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин жана руханий адеп акылактык сапатын жогорулатууга, өздүк курам арасында кызматтык тартипти жана мыйзамдуулукту бекемдөөгө багытталган насааттарын айтышты. Андан сырткары коноктор өздүк курамга кылмыштуулук менен күрөшүүдө бай тажрыйбалар менен бөлүштү. Генерал алып баратып айтты эле да, ай балам, кылмыштуулук болот, кылмыштуулуктун түйүнө сен да, мен да, сенин балаң да түйүнө жете албайт. Бирок кылмыштуулукту ооздуктаса болот, профилактика кылса болот. Ал үчүн эл менен бирге, элдин арасынан ушу эл менен бирге профилактикалык иштерди жандандырсаңар, бул кылмыштуулук азаят. Мына ошону ооздукташ керек балам деп айткан сөзү бүгүнкү чейин али эсимде. Кыргызстан тынч болуш үчүн, урматтуу кесиптештер, особенно начальник милициялар, силер жетекчисиңер ушул жагын бир карап койгула. Ар эл менен иштеш керек да, ар бир айылда, айылдын башчысы бар, айыл өкмөтү бар, жаңы келген адамдар, же бир жака 5-6-3-4 жыл жок болуп келгенде, ошолордун баарын тактап өзүңөргө память кылып алышыңар керек да. Мына Садыр Мамитович жакшы айтып кетпедиби, министр койгон 5 багыты бар эле деп, бул албетте профилактика. Бул эки эле профессияда бар профилактика. Бул докторлордон бизде алдын алуу деген. Бекер сөз эмес. Бул Кыргызстандын МВДнын келечектин алдысы болуш керек. Ошон үчүн ийгилик, ден соолукту болгула. Жана орду боюнча мыйзамды айтып атабыз. Мен ордуда сабак берем азыр. Мына университетте ЮКАКта ордуда сабак берем. Ыкчам издөө ишмердүүлүгү деп сабак беребиз да. Бирок закондо изин суутпай издөө иши деп жазылып турат. Опер кызматкерди изин суутпай издөө кызматкери деп жазылып жүрөт. Азыр колдонгондо андай жок да. Ыкчам өкүл, ыкчам топ, ушундай болот да, туурабы? Ушунда жазылып атат. Бирок мыйзамда байгала жазылып атат. Бул өзгөртүүнү мен көп жолу жаздым. Азыр жалпы мыйзам өзгөрүлсө да, кайтарып мына котормосун өзгөртүп койгула. Ыкчам өкүл, ыкчам группа, ыкчам баягында маалымат деген сөздөрдү киргизиш керек. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын талаптарын аткаруу максатында уюштурулду. Иш-чарага Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, ардагерлер кеңешинин төрагарлары катышышты. Жыйындын соңунда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги милициянын полковниги Жеңишбек Жорабеков генералдарга өздүк курамга акыл насаатын айтып, бай тажрыйбасы менен бөлүшкөндүгү үчүн ыраазычылык билдирип, мындай жолугушуулар райондордо да улантыла тургандыгын убадалады.